учурдагы акыбалга байланыштуу именно айта кеткенде ушу коронавирус деп карантин жарыяланды, барыңыздар үйдө отургуңуздарды суранып кетет элек. Коронавирустун алдын алуу эң таасирлүү ыкмалардын бири ошо кол жуу болуп эсептелинет экен. Себеби бул өзүңүздүн өздүк гигиенаңызды сактаганыңыз. Өздүк гигиенаңызды сактасаңыз, сиз коом гигиенасын да кошо сактаганыңыз болот. Өздүк гигиенага кирет кол жуу, киши көп жерде маска тагуу. Ушуларды эле сактап турсаңыз, сиз уже ооруну жеңүүнүн жарым жолундасыз деп айтсак. Ошол үчүн сиздердин колуңуздарды тез-тез өзгөчө сырттан кирип келгенден кийин, ажатканадан келгениңиздерден кийин, көп кишилер менен жолдон учурашып келдиңиз, эшке чыгып чарба оокаттарын иштерин жасап келдиңиз. Ошол иш-чараларыңыздан кийин сөзсүз түрдө колуңузду жууңуз. Баары менен учурашып, баары менен саламдашып отурбастан түз гана ушу жуунчу жайга барып, колуңузду жууп келип, желательно бетиңиздерди деле жууп чайкап алып туруп, анан келип эл менен учурашып, анан келип үй-бүлөңүзгө аралашканыңыздарды сунуштайт элек сиздерге. Антисептик менен колдонгондорду көрүп атасыздар. Айырмасы эмне деп сураган кишилерге, адамдарга жооп берет элек. Антисептикти колдоносуз, эгерде жаныңызда суу жок болсо, самын жок болсо, ошондо колдонуп коюңуз. Колдонуп койсоңуз, бул аябай таасирлүү, жакшы ыкма да бул дагы. Бул бир топ вирустарды өлтүрөт. Антисептикти сепкенден кийин башка чүпөрөк сүргүгө, кагаз сүргүгө сүрбөстөн өзүн кургатышыңыз керек. Кургагандан кийин анан өзүнчө мындай пленка сыяктуу болуп, сизди ошо вирустардан сактайт. Кол жуулуп атканда сөзсүз түрдө сиздер байкадыңыз болуш керек. Сөзсүз түрдө самын менен колдонушубуз керек. Суюк самынды, катуу самынды, ишыл самын болуш керек. Урматтуу жарандар, мына көргөнүңүздөр деле ушундай эң жөнөкөй ыкма менен сиздер өздөрүңүздүн өздүк гигиенаңызды сактап, анын аркасы менен өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарды сактап, ушул вируска туруштук берип, өзүңүздү, өзүңүздүн жакындарыңызды, өзүңүздүн айлана чөйрөңүздү коомдун вируска алдын алууга салымыңыздарды кошкон болосуздар.